Мына ушундай аба ырайында, ушундай суукта ар бир эле айым бетине жакшы кам көрөт болушу керек. Кам көрбөсө мындай суукта бетке брыштар түшүп калат. Ал эми бүгүн биз ушул бетке кандай кам көрүп, кандай процедуралардан өтүшүбүз керек деген биз ушул биздин косметолог айымдан билип алабыз. Косметологдун кабинетине киргенде косметологко кайрылган кардарлар көп экен. Бири 18 жашта болсо, экинчилери 30 жаштан жогору. 52 жаштагы Динара Караева косметологко биринчи жолу келип процедураны өткөнгө даярданып жатат. Сама я в домашних условиях ухаживала за своим лицом, но недостаточно, не так эффективно. Я уже начала замечать это. Все-таки врач-косметолог будет намного профессионально ухаживать и порекомендует, и расскажет о моем лице и поможет мне справиться с моими морщинками. Давлетова Мерим айымдарды, ал тургай мырзалардын бетине кам көрүп, ар кандай техника аркылуу кардарлардын бетин жашартып көрүп берет. Бүгүнкү күнү ал жогорку квалификациялуу косметологдун бири. Үй шартында маскалар болсо, жанакы кадимки эле бадыраң менен маска абдан сонун болот да, кышында деле, жазында деле. Бирок азыркы биздин бадыраңдар пептицидтер ичинде көп болгондуктан бадыраңды алып туруп сууга салып коюш керек да, ортосунан так бөлүп туруп сууга салып койсо, ошо бир 15-20 минутта пептицидтер сууга өтүп кетет. Аны жегенге да туура, бетке да койгонго туура болот. Аны теркадан өткөзүп, морковканы дагы теркадан өткөзүп туруп, аябай майдалап туруп, экөөнү аралаштырып туруп, анан бетке койсо абдан жакшы болот. Бул биринчиден. Экинчиден, азыркы жана айтып кеткенде лимонный кислота менен азыр колдонгонго болбойт. Анткени эшик суук болуп тургандан еще лимонный кислотаны колдонсоңар жана бетиңизди купирозду көбөйтүп алышыңыз мүмкүн. Маскаларга болсо жана сметана, ушундай каймактарды, ушундайларды кошуп эле жасап берсеңиздер болот. Бүгүнкү каарманыбыз Динара бетти тазалоо процедурасынан өтө баштады. Ал эми жыйынтыгын 15-20 мүнөттөн кийин көрө алабыз. Бул Динара эже жашы 52 жашта, мен да мурда башка косметологко барбаптыр, үй шартында эле процедураларды кылып жүрүптүр. Динара эженики носогубный складкасында глубокий морщинка бар, көзүнүн тегерегиндеги майда буручтар көп, чекесинде порлар ачык. Ушунун баарына карата процедура жасасак, эң биринчи бардык эле косметологко келгенде легкий пилинг кылыш керек. Легкий пилингди жайында деле кыла берсе болот, кышында деле. Бирок азыркы кышкы мезгилде глубокий да пилинг кылса болот. Глубокий пилингде келгенде эле кылганга болбойт, анткени ал подготовканы требовать этет да. Азыр болсо бетин биринчи жуйбуз. Жанакы эле мен айтып кеткенде массажный движение, укалоо кыймылдар менен ээктен кулактын ортосуна чейин, ооздон кулактын ортосуна чейин, мурундан кулактын башына чейин, мурундан өйдөнү көздөй, көздүн тегерегине. Биздин айымдарга өзгөчө айтып кетчү нерсе дагы, бир 50 жаштан өйдө климакста болуп баштайт. Ошо климакс болгондо ооздун, ошо эриндин үстүнө кисетный морщинки деп коет. Ушу мындай кыйгачынан жайгашкан брыштар пайда болот да. Ошол бирки кисетный морщинка пайда боло электе. Эгер сизде гинекологиялык жактан проблемаңыз жок болсо, анда гинекологко кайрылып, ушу гинеколог сизге гормоналдуу дарылар жазып берсе, сиздин жаштыгыңыз узара түшөт. Ошондуктан ошо менопаузага кире электе гинекологко эртерээк кайрылсаңыз өзүңүзгө да жакшы болот. Ой, я очень довольна. Во-первых, мне понравился, как мне умывали, сам массаж очень понравился. И после того, как я получила все эти процедуры, я чувствую себя прям, лицо у меня такое осветлилось, свежесть такую ощущаю. В общем, я довольна.